Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси жана штандарты тапшырылсын. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич ант берет. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандардын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу Кыргыз Республикасынын президентинин күбөлүгү Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси. Кыргыз Республикасынын президентинин штандарты. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришти.
Kırgız Respublikasının prezidenti Japarov Sadır Nurkojoyevичтің sözü. Qadırlı Qırgızstandықтар, ардактуу коноктор, алдыңарда туруп, ант берип жаткан ушул салтанаттуу ирмемдерде 2000 жылдан ашуун тарыхы, ар түрдүү окуяларга бай, күнү тууган замандарда Азияны дүңгүрөтүп, улуу дөөлөт курган, жаза тайып алдырган замандарда далай азап тозокту да баштан кечирген байыркы элимдин бүгүнкү тагдыры жана келечеги үчүн өтө жогорку жоопкерчилик мойнума тагылганын эң жакшы түшүнүп, бир чети бир эсе толкунданып турамын. Бул жоопкерчилик жөнөкөй жоопкерчилик эмес. Байыркы мезгилдеги Барсбек Каган жана анын үзөңгүлөштөрү, берегиде Мухаммед Кыргыз жана анын мүдөөлөштөрү, кечегиде Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков жана алардын санаалаштары өз кезинде Кыргыз элинин келечеги тууралуу кандай санаа чегип, түмөн ирет түйшөлүп, кандай жоопкерчиликти аркалашса, дал ошондой оз уйпаны көтөрүү жана өтөөлүнө чыгуунун милдети биздин алдыбызда турат. Бул жоопкерчиликти өзүмдүн санаалаштарым жана замандаштарым менен чогуу тартууга белсенүү, ата журт алдындагы андай ыйык миссияны жетектөө мен үчүн өлчөөсүз сыймык. Элибиздин басып өткөн жолу чыйралуунун, дем күтүүнүн орошон булагы болуп, тарыхтын улам бир жаңы барагын өздөштүрүүдө элимдин жигер кайратын арттырып гана жүрүп олтурган. Андыктан улуу жана узак тарыхы бар элдин келечеги дагы кең болууга тийиш. Мөөнөтүнөн мурдагы бул жолку президенттик шайлоо өзгөчө жагдайда өткөндүгүн, Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришип жатканымды, ант берүү каадасы да өзгөчө кырдаалда өткөрүлүп жаткандыгын белгилеп кетким келет. Бул жөн жерден эмес. Бизди, жалпыбызды, өлкөбүздөгү соңку жагдай, саясий процесстер ушуга кептеди. Бу сапар элибиздин улуу максаттарга умтулуусу, үзүлбөгөн үмүт, татыктуу жашоо тууралуу кыялы баарыбызды тооруган пандемия коркунучунан да күчтүүлүк кылды. Натыйжада калың эл түрө көтөрүлүп, парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарууга, мурдагы президенттин жана өкмөттүн бийликтен кетишине алып келди. Өлкөбүз башаламандыктын жана мыйзамсыздыктын чеңгээлинде калаарда, улуттук ынтымакты сактоо үчүн 5 октябрь күнү элибиз аттанып, жапатырмак талап кылган кыял тилектен урмат үчүн чогуу чаран жоопкерчиликти тайманбай өз мойнубузга алып, абалды турукташтыра алдык. Анын ичинде мен дагы жан таттуу экен деп олтуруп алган жокмун. Ооба, биз 30 жылдан бери кыялданып келдик. Курулай убадаларга ишенип, жетеленип келдик. Биз кыска мөөнөттүн ичинде Азиянын Швейцариясына айланууну кыялдандык эле. Биз ар бир 6 жыл сайын бийликтин тынч жолу менен алмаштырылып турушун, ар бир 6 жыл сайын өлкөбүздүн турмушундагы ири жетишкендиктерди чогуу чаран майрамдап, жарандарыбыздын жашоо стандарттарынын жогорулашына, ар бир үй бүлөнүн жакшылыгына тең орток болуп, маңдайыбыз жарыла кубанып турабыз деп кыялдандык элек. Биз парламентаризм идеяларында теңирден тескери түшүнүп, жалпы саясий аң сезимди, саясий маданиятты калыптандыруу мүдөлөрүн кадыресе бизнес долбооруна айландырып алдык. Депутаттык орундардын акчага бааланышы, жалпы саясий маданияттын деградацияланышына алып келди. Мамлекеттүүлүгүбүздүн келечегине коркунуч туудурган көрүнүшкө айланды. Ал ортодо коомдогу социалдык жиктелүү күндөн күнгө, жылдан жылга курчуп олтурду. Тилекке каршы, соңку 30 жыл ичинде коомубуздагы бир уч топ гана байыгандын үстүндө болду. Менчиктештирүүнүн жүрүшүндөгү калпыстыктар, экономикалык жаңылыш саясат, адилет, байгер коомду куруу жөнүндөгү кыялдарыбызга,
улуттук кызыкчылыктарыбызга кедергисин тийгизди. Натыйжада калың эл журттун чыдамы түгөндү. Ал арада миңдеген мекендештеримдин мигрант атыгып, жакырчылыктын сазынан чыга албай, элимдин туш тарапка чачылып кеткени, ушул көрүнүш тыйылбай уланып жатканы кабыргамды кайыштырат жана жанымды кашайтат. Чыдамдуулуктун да чеги бар. Андыктан 5 октябрь күнү калың журттун парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабын, бийликти биротоло кетирүү талабына өсүп жетиши мыйзам ченемдүү көрүнүш болчу. Бул жолу калың элдин жеңиши уурдалбайт. Калайык калктын аруу мүдөсү узурпация болбойт. Эл журтумдун ошондогу талабын жүзөгө ашырууну көздөө менин президенттик мөөнөтүмдүн негизги мүдөө максаты болмокчу. Демек, күн түндөбөй күчүрөп, бел чечпей иштеп, Камбарата, Сары Жаз кестери, жогорку Нарын каскаты сындуу ири долбоорлорду тез арада ишке ашыруу, жумушчу орундарын түзүү аркылуу иш менен камсыздоону, миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүү президент катары милдетим деп эсептеймин. Чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган түп атабыз Долонби, берегиде бир назар би аталарымдан келаткан осуятты урматтаган ата уулу катары Оз Уйпам деп санаймын. Кадырлуу кыргыз калкым, ардактуу коноктор, Кыргызстан соңку 15 жылдын ичинде бийликтин мөөнөтүнөн мурда кетиши менен аяктаган элдик толкундоолордун өлкөсү катары таанылгандыгы жашыруун эмес. Ар бир толкундоонун арты коомдогу ыркты кетирип, улуттук ынтымактын бузулушуна алып келет. Жарандык араздашуунун отун тутантып, мамлекеттин кыйрашын шарттайт деген кооптонуулар менен коштолуп, душмандарыбыз сүйүнүп турду, досторубуз күйүнүп турду. Бирок биздин акылман элибиз, даанышман журтубуз өзүн андай саясий сокурлуктан бийик тутаарын көрсөттү. Улуттук консолидацияга умтулуунун, регионализмдин жана ашынган улутчулдуктун чедеринен кутулуунун жолун тынбай көздөп изденип жаткандыгын далилдеди. Кыргыздарга ириде түндүк түштүк болуп бөлүнүү, жердешчилик, уруучулук мүнөздүү, прогрессивдүү саясий дөөлөттөрдү өздөштүрүү, али эрте деген көз карашты ички жана сырткы душмандарыбыз канчалык таңууласа да, акылман элибиз андай терс жоромолдорду, тайыз божомолдорду кабыл албайт экен. Шайлоо өнөктүгү маалында эл журтты аралап жүрүп, ага дагы бир жолу ынандым. Белгилеп айта кетейин. Шайлоо өнөктүгүн Талас жергесинен баштап, касиеттүү Манастын күмбөзүнө барып, Манас атанын рухуна арнап Куран окуп жатканымда, элимдин ушул кыял тилегин аркалоого, илгеридеги улут аталарынын Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков сындуу кемеңгерлердин жолун талбай улап, кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген эки сап учкул сөзү аркылуу туюнтулган эзелки кыялды, түпкү ураанды, улутту түптөөнүн жана өнүктүрүүнүн, улуттар аралык ынтымакты идеологиясын андан ары сүрөөнгө алууга эрдимди кесетиштеп ичимен шертиштим эле. Ырыс алды ынтымак дейт элибизде. Ынтымакка коомдогу консенсус аркылуу гана алдыга илгерилей алабыз. Мен учурдан пайдаланып, өлкөбүздөгү бардык саясий күчтөрдү, санаалаштарымды жана оппоненттеримди, улуттук азчылыктарды жана диний конфессияларды, коомдун бардык катмарын ушул улуу мүдөөнү аркалоо жолуна тилектеш, максатташ болууга чакырамын. Ардактуу коноктор, кадырлуу кыргызстандыктар, элимдин ар бир патриот, мекенчил уул кызы кыялдангандай эле, мен дагы Кыргызстандын экономикалык жактан ыкчам өнүккөн, адам укугу урматталган, мыйзам үстөмдүгүнө умтулган, жаштары келечекке оптимизм менен караган, эркин жана кубаттуу өлкөгө айланышын кыялданамын. Бул аруу тилекти жүзөгө ашыруу боюнча пландарым президенттик программамда айтылды. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө жалпы журтка жарыялап, негизги жоболорун тааныштырдым. Анын өзөккү идеясын кайталай кетейин. Менин президенттик кылган жылдарым
экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн, ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш. Ал үчүн коррупциялык күрөштөргө бөгөт коюлуп, калың журттун коомдогу акыйкаттуулукка болгон ишеними калыбына келтирилиши шарт. Эрки күчтүүлөр менен шыктууларга экономикалык эркиндик берилип, социалдык жактан алсыздардын катмары коргоого алынып, жаратмандык потенциалды ачылууга, чет элдик инвесторлорго колдоо көрсөтүлүп, Кыргызстанга болгон ишенимдин жана урматтоонун рейтинги артууга тийиш. Экономикалык өсүш, улуттун маданиятынын өнүгүшү, элибиздин рухий эргүүсү менен ери шаркак жүрүшү абзел. Элибиз таланттуу эл. Түгөлбай Сыдыкбеков менен Чыңгыз Айтматов, Төлөмүш Океев менен Болот Шамшиев, Болот Миңжилкыев менен Кайыргүл Сартбаева, Сүймөнкул Чокморов менен Тургунбай Садыков сындуу генийлерди тартуулаган элдин уучу кур эмес. Жаңы муундун өкүлдөрү аты аталган залкарлар жана алардын замандаштары жараткан бийиктикти, алар жараткан рухий маданий дөөлөттөрдү образдуу айтканда маданий кайра жаралуунун салтанатын кайталай алат деп терең ишенемин. Маданий кайра жаралуунун жаңы толкунун көрсөм 21-кылымдын кыргызы катары арманым болбосо эле. Себеби улуттук маданиятты өнүктүрүү, ал жөнүндө кам көрүү, улутту сактоого, мамлекетибиздин келечеги жөнүндө кам көрүүгө барабар. Андыктан негизги максаттарымдын бири маданият тармагын мамлекеттин камкордугуна бөлөө саясатын жүргүзүү. Өлкөбүздүн экономикалык өсүшү, маданий кайра жаралуусу, стабилдүүлүк, алыскы жана жакынкы коңшуларыбыз менен ынтымакта болгон жагдайда гана ырааттуу түрдө ишке аша алат. Кыргызстандагы саясий окуяларга кылдат байкоо салып, олку-солку кылган окуяларга чын дилден кабатырлануусун билдирген, оор учурда бир туугандык колун сунган өлкөлөргө, ириде Орусияга терең ыраазычылык билдиребиз. Пандемия апатынан өздөрү жабыр тартып турса да, кыргыз калкына ак тилден көмөк көрсөтүүгө ашыккан коңшуларыбыз Өзбекстан менен Казакстандын аракетин айтпай коюуга болбойт. Бул өлкөлөр менен тамырыбыз менен тарыхыбыз жалпы, тагдырыбыз дагы жалпы. Демек, стратегиялык өнөктөш бул өлкөлөр менен ар тараптуу мамилени чыңдоо, экономикалык жана маданий байланыштарды улантуу тышкы саясатыбыздын приоритети. Бул саптагы мамлекеттердин катарына Борбор Азиянын башка өлкөлөрүн жана Түркияны кошо кетүүнү туура көрөм. Дүйнөлүк саясатта жана экономикада ойногон ролу күн санап өсүп жаткан улуу коңшубуз Кытай, Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын экономикасына эң жагымдуу таасирин тийгизүүнү улантат деп ишенебиз. Көп кылымдык коңшулук алаканы өз ара пайдалуу кызыкчылык үчүн колдонууга умтулуп, ал тажрыйбаны улам арттырып, жылдан жылга байып жүрүп олтурушубуз керек. Биздин тышкы саясатыбыз көп векторлуу багытынан тайбайт. Эгемен Кыргызстан, Америка, Европанын жана Азиянын мамлекеттери менен өз ара урматтоонун негизинде кеңири кызматташууга умтулат. Бириккен Улуттар уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Евразиялык экономикалык союз, Түрк мамлекеттер кеңеши жана башка эл аралык уюмдарда эл аралык милдеттенмелерин татыктуу улантат деп ишендирем. Кадырлуу замандаштар, ардактуу коноктор, мамлекетибиздеги башкаруу формасы тууралуу маселе кызыл чекке түшкөн кызуу талкууну жаратып, мындай тарыхый кезеңди баштан кечирүү да маңдайыбызга жазылган экен. Бул да тегин жерден эмес. Соңку тажрыйба көрсөткөндөй, Кыргызстан мыйзам жоболору урматталган жана кынтыксыз аткарылган темирдей тартипке, экономикалык жана саясий реформалардын жоопкерчилигин көтөргөн,
ошол жоопкерчилик үчүн калың элдин алдында жооп бере алгыдай бийлик системасына муктаж. Эл эңсеген андай тартипти убадага жоопкер бийлик системасын президенттик башкаруу гана аткара аларын өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасы эбак далилдеген. Президенттик башкаруу адам укугун басынтуу, сөз жана ой эркиндигин чектөө дегендик эмес. Саясий партияларды ооздуктап, эл өкүлчүлүгү болгон парламентти жана сот бийлигин көз каранды бийлик бутагына айландыруу дегендикке жатпайт. Тар, өзүмчүл кызыкчылык үчүн элибиздин байлыгын тоноп, уул кыздарын кордоого аракет жасаган жеке басарлык, үй бүлөлүк башкаруу эмнеге алып келерин, аягы эмне менен бүтөөрүн жакшы билебиз. Ошондуктан дагы бир мертебе кайталап кетейин. Президенттик башкаруу калың элдин алдында керт башы менен жооп берүү. Ошону менен бирге президенттик башкаруу өлкөнүн өнүгүшүнө багытталган саясий, экономикалык программалардын, өкмөттүн алдына коюлган жана башка иш-чаралардын үстүнөн бекем көзөмөлдү, ошол иш-чаралар үчүн жооптуу структуралардан иштин натыйжасын талап кылууну да билдирет. Биздин максат мыйзамдын диктатурасы өкүм сүргөн, адилеттүүлүк үстөмдүгү салтанат курган алпейим коомду куруу. Урматтуу мекендештер, биздин бүгүнкү абалыбызды канааттандырарлык деп сыпаттагандан алысмын. 30 жыл бою топтолгон 5 миллиард долларлык ички сырткы карызыбызды толук төлөө милдети да менин багыма президенттигим башталган мезгилге туш келди. Ал ортодо коронавирус пандемиясы да республиканын бюджетине кескин түрдө кедергисин тийгизди. Энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип, 137 миллиард сом, 1,5 миллиард доллардын тегерегинде карызы бар экен. Албетте мындай абалдан чыгуу өтө оор кыйынчылык менен коштолоору айкын. Ошондуктан менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат. Ал чараларды жүзөгө ашырууда эрки күчтүү элибиздин дем күчү, колдоосу кубат берет деп терең ишенем. Биз Кыргызстан 21 кылым койгон чакырыктарды туура аныктап, адекваттуу жооп бериши керектигин жакшы түшүнөбүз. Жаңы Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канааттанган, ал эми түп келечегине оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болууга тийиш. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие гости, в этот торжественный момент принесения присяги особенно остро осознаю огромную ответственность перед моим народом. Народом с более чем 2000-летней историей, который мужественно, неустанным трудом, в непобедимом единстве создавал когда-то на просторах Азии великую державу. За его настоящее и будущее. Это колоссальная, тяжелая ответственность. Великие личности, такие как Барсбек Каган, его сподвижники в древние времена, Мухаммед Кыргыз, его соратники в средние века, Жусуп Абдрахманов, Абдукадыр Орозбеков и их единомышленники в современной истории брали ответственность за будущее целого народа. Также я считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни служить и быть ответственным за судьбу народа. Для меня это превыше всего. Народ, который имеет древнюю и славную историю, достоин иметь такое же славное будущее. Вера и надежда людей на лучшее будущее, а также целеустремленность нашего народа были сильнее опасности пандемии. В итоге восставший народ добился признания недействительными итогов парламентских выборов, отставки президента и правительства. В тяжелейшей ситуации, когда страна оказалась на грани хаоса и беззакония, 5 октября 2020 года ради сохранения национального единства и мира, достижения общей цели мы вместе с народом, взяв ответственность за свою страну,
сумели стабилизировать ситуацию. В те дни я был вместе с народом. Люди оказались за чертой бедности, и в поисках лучшей доли тысячи наших соотечественников вынуждены были стать мигрантами. То, что этот процесс продолжается до сих пор, это для нас большая трагедия. Обеспечение наших граждан рабочими местами, возвращение тысяч мигрантов, соотечественников на свою родину – это будет одной из основных обязанностей. Для чего необходимо в кратчайшие сроки реализовать крупные проекты Камбаратинский, Сарыджасский ГЭС, Верхне-Нарынского каскада. Считаю своим долгом сохранить верность заветам наших предков, таких как Доломби, Бирназарби, показавших пример священного отношения к родной земле, сохранения сплоченности народа. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие гости, хочу особо отметить, я начал свою предвыборную кампанию в Таласе, где совершил обряд поклонения Гумбезу Манас, прочитал Коран по Манасу. Там я дал себе клятву, что сделаю все, чтобы примножить силу, процветание и славу нашего народа, твердо придерживаться идеологии национального единства, оправдать надежды и чаяния моего народа, следовать идеям, провозглашенным нашими отцами Абдыкеримом Сыдыковым, Юсупом Абдрахмановым, Исхак Раззаковым. Дорогие гости, уважаемые кыргызстанцы, я, как и все патриоты страны, мечтаю, чтобы Кыргызстан стал экономически развитой, динамичной, сильной и свободной страной, где соблюдаются права человека, установлено верховенство закона, молодежь с оптимизмом смотрит в будущее. Планы по их реализации изложены в президентской программе, основные положения которого опубликованы в ходе предвыборной кампании. Экономическое развитие должно осуществляться во взаимосвязи с духовным обогащением народа. Непрерывное экономическое развитие страны, его культурное возрождение, стабильность возможно только в том случае, если мы сохраним добрососедские и дружественные отношения с ближними и дальними странами. Мы выражаем большую признательность всем тем странам, особенно России, которые, выражая особую озабоченность в связи с происходящими событиями в Кыргызстане, в трудные дни оказывали нам посильную помощь. Также искренне хочу выразить благодарность нашим соседям, Узбекистану и Казахстану, за оказанную помощь во время пандемии. У нас общая судьба и история. Укрепление сотрудничества, усиление экономических и культурных связей со стратегическими партнерами является приоритетом нашей внешней политики. Это относится к странам Центральной Азии, а также особо хочу отметить Турцию. Мы верим, что Китай, как наш сосед и партнер, роль которого растет с каждым днем в мировой политике и экономике, в Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане, продолжит свои экономические и взаимовыгодные отношения. Мы должны с каждым годом углублять добрососедские отношения и достичь больших результатов в сферах, вызывающих взаимный интерес. Мы будем придерживаться многовекторности во внешней политике. Суверенный Кыргызстан будет стремиться к сотрудничеству с Америкой, странами Европы и Азии. Также позвольте заверить, что мы будем исполнять международные обязательства в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза, Совета тюркоязычных государств, а также других международных организаций. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие гости, наша цель – создание общества с диктатурой закона, где царит справедливость и благосостояние. Предстоящая конституционная реформа также ставит эти цели.
Мы стоим перед началом нового исторического этапа. Новый Кыргызстан должен стать страной свободных и благополучных граждан, которые, гордясь своей историей, с оптимизмом претворяют в жизнь самые смелые свои мечты. Уважаемые кыргызстанцы, я далек от мысли, чтобы признать сегодняшнее положение хорошим. Мы начинаем выплачивать внешний долг в сумме около 5 миллиардов долларов, накопленных в последние 30 лет. К 2032 году мы должны выплатить полную сумму внешнего долга. В связи с пандемией коронавируса уменьшился республиканский бюджет. Катастрофическая ситуация сложилась в энергетической отрасли, где имеется долг в 137 миллиардов сомов. Естественно, выход из этой ситуации сопряжен со многими трудностями. Но я убежден, что вместе с народом, объединив все наши усилия, мы выйдем из этой ситуации. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники, призываю вас объединиться и вместе открыть новую страницу нашей истории. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу коноктор, биз тарыхыбыздын жаңы этабын жаратуунун, жаңы барагын жазуунун алдында турабыз. Андыктан урматтуу замандаштарым, урматтуу мекендештерим, келгиле тарыхыбыздын жаңы барагын жараталы. Келгиле тарыхыбыздын жаңы барагын бирге жараталы. Қазақстан Республикасының бірінші президентінің атайын өкілі Тоймебаев Жансейіт Қансейітовичқа сөз беріледі. Урматты Садыр Нұрғажаевич, қадірлі қырғыз халқы, бауырларымыз, сіздерді бүгінгі Қырғыз Республикасы президентінің лауазымына кірісуіңізбен, осы үлкен шарамен, төскейде малы, төсекте бас қосылған, айлы аралаш, ойы қоралаш, өздеріңізге ең жақын Қазақстан халқының атынан, оның тұңғыш президенті, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атынан осы құттықтауды оқуға рұқсат етіңіздер. Жоғары мәртебелі Садыр Жапар мырзаға, Қырғызстан Республикасының президенті, құрметті Садыр Нұрғожаевич, Қырғыз Республикасының президенті лауазымына кірісуіңізбен сізді шын жүректен құттықтаймын. Еліңіздің жарқын болашағы мен мүддесі жолындағы жауапты жұмысыңыз мемлекетіңіздің тұтастығын нығайтуға және халықаралық аренадағы беделін асқақтатуға бағытталған істеріңіздің табысты болуына тілектеспін. Қазақстан және Қырғызстан арасындағы достыққа, тату көршілікке және стратегиялық серіктестікке негізделген ынтымақтастық жаңа сапалы деңгейге көтеріліп, халықтарымыздың игілігі үшін бұдан әрі нығая беретініне үміттенемін. Осы орайлы сәтті пайдалана отырып, құрметті Садыр Нұрғожаевич, сізге зор денсаулық және жауапты қызметіңізге толайым табыс, ал бауырлас қырғыз халқына құт береке мен өркендеу тілеймін. Ізгі ниетпен Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы.
Европа Бирлигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Бурьянга сөз берилет. Урматту президент Мирза, для меня очень большая честь и удовольствие представлять Европейский Союз на церемонии вашей инаугурации. И хочу в этом очень важном событии поздравить вас и народ Кыргызстана с этой очень важным мероприятием. Для меня очень большая честь прочитать поздравления и приветствие нашего президента Европейского Совета господина Шарля Мишела. Урматту президент Мирза, Европа Бирмидегенин Атнан Сизди Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланышыңыз менен куктуктоо мен үчүн чоң ыраазычылык. Сиздин президенттик иш аракетиңизге албан игиликтерди каалайм. Позвольте мне продолжить на русском, но я в следующий раз, наверное, прочитаю все обращение на кыргызском. Я обещаю это. Ваше превосходительство, от имени Европейского Союза мне доставляет большое удовольствие поздравить вас в связи с вашим избранием и инаугурацией на пост президента Кыргызской Республики. Я желаю вам успехов в период исполнения вашего мандата. Я также хочу воспользоваться этой возможностью и случаем, чтобы подтвердить приверженность Европейского Союза усилению отношений с вашей страной. Как надежный партнер, Европейский Союз надеется увидеть ваши решительные действия и шаги в необходимых реформах для страны в сфере социально-экономического развития. Мы уверены в том, что вы, как президент, продвинете амбициозную повестку реформ по модернизации страны для продвижения диалога как в рамках регионального, так и глобального сотрудничества во имя мира, стабильности и безопасности как основных приоритетов. Это также должно включать усилия по продвижению хорошего управления, верховенства закона, борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Мы уверены, что более крепкое сотрудничество между Европейским Союзом и Кыргызстаном особенно важно в сложный период, вызванный глобальной пандемией. Европейский Союз готов продолжать диалог, чтобы поддержать открытое правительство, сильное гражданское общество, свободные средства массовой информации. Мы считаем, что это является ключевыми элементами устойчивого развития. Парафирование соглашения июля 2019 года между Кыргызстаном и Европейским Союзом о расширенном партнерстве и сотрудничестве является подтверждением продолжения нашего сотрудничества, базирующегося на общих ценностях. Я надеюсь на скорое подписание данного соглашения. В этой связи я поручил спецпредставителю Европейского Союза по Центральной Азии послу Петеру Бурьяну представить Европейский Союз на вашей церемонии инаугурации и передать вам мое послание. Я надеюсь на нашу личную встречу, как только будут позволять этому условия. Ваше превосходительство, я желаю вам всяческих успехов на посту президента Кыргызской Республики. Искренне ваш Шарль Мишел.
Ак тилек айтуу үчүн Кыргыз Республикасынын баатыры, социалисттик эмгектин баатыры, СССРдин эл сүрөтчүсү академик Тургунбай Садыков чакырылат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн биз эгемен Кыргызстандын тарыхында дагы бир өзгөчө тарыхый күндү башыбыздан кечирип жатабыз. Анткени жалпы элибиз, калай калкыбыз президентке шайланган Садыр Нуркожоевичтин Кыргызстандын элинин алдында ант берип кызматына расмий киришип отурат. Элибиз үмүт менен, илгертен бери элибиз үмүт менен жашаган. Эл үмүтү бүгүн сизде, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Кайратың тоону бузса да, кашыгың көлдү сузса да, оозуңдан чыккан сөзүңдөн зор куланы ушса да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң, деп Акылман Арыстанбек айткандай, бүгүн сиз элиңиз менен бийик болуп турасыз. Элибиздин багына, мамлекетибиздин багына ак жолтой президент болуп бериңиз. Бата менен ер көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт элибиз. Ээлеген тактың кут болсун, элиме бакыт кут консун. Вадаңыз так, ишиңиз ак болсун. Жамандык кырсык болбосун, берекет тынчтык орносун. Кудайым өзү колдосун. Омик. Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын аскердик жүрүшүн кабылдайт. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаңы эле диктордун жарыясын уктуңуздар. Жаңыдан кызматына киришкен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров азыр куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы катарында расмий түрдө аскердик салтанаттуу жүрүштү кабыл алмакчы. Ал үчүн Улуттук филармониянын алдында Улуттук гвардиянын жоокерлери тизилип даяр турушат. Итак, уважаемые телезрители, радиослушатели, Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана. Yoldaş Kırgız Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы
сіздің қызметіңізге ресми кірісу салтанатты азаміне ұлттық гвардиямыздың құрамы түзілді. Ұлттық гвардияның қолбасшысы гвардияның полковнигі Ергешев. Саламатсыздар ма, аскерлер? Мекенді қорғаған ұйық қызматыңыздар құтты болсын. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей жалпыңыздар түз эфирде Кыргыз Республикасынын келечеги, эртеңки өнүгүү тарыхы үчүн өзгөчө маанилүү окуяга күбө болдуңуздар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров расмий түрдө ант берип, Кыргыз Республикасынын президенти кызматына расмий түрдө киришти. Азыркы мүнөттөрдө болсо Садыр Жапаровдун унаасы өкмөт үйүн көздөй бет алды. Мындан бир канча мүнөт мурда Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президенти кызматына расмий түрдө киришти. Инаугурациялык салтанаттын жүрүшүндө протокол боюнча каралган бардык расмийлер орундалды. Азыр болсо сиздер мына Борбордук Ала Тоо аянтындагы көрүнүшкө күбө болуп жатасыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бул жерде бүгүн өзүнүн жогорку мамлекеттик кызматына киришкен Садыр Жапаровду колдогон шаар тургундары, шаарыбыздын меймандары топтолушкан. Алар үчүн Борбордук Ала Тоо аянтында атайын экран орнотулуп, окуянын жүрүшү түз эфирде чагылдырылгандыгын белгилеп кетмекчибиз. Жана азыр аз мүнөттөрдөн кийин өкмөт үйүнүн жанында орнотулган биздин экинчи көчмө телестанциябыз аркылуу Садыр Жапаровдун ошол кызматтык бөлмөсүнө коштоп узатуу бөлүгүн дагы көрөсүздөр.
Инаугурациялык салтанаттын жүрүшүндө өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бардык иш-чаралар протоколдук негизде аткарылды. Жогорутан биз белгилегендей, бул күнү шаардыктар үчүн ыңгайсыздык жарата турган жана жалпы өлкөдөгү абалды эске алып, ашыкча чыгымды алып келе турган иш-чаралардын бардыгы жокко чыгарылган. Бул ошол Садыр Жапаровдун жеке чечимине дагы байланыштуу болду десек болот. Азыр эле мынакей шайлоонун жыйынтыгы боюнча Борбордук шайлоо комиссиянын төрайымы Нурдан Шайылдабекова жарыя кылган соң Садыр Жапаров кызматка киришүү алдындагы антын берди. Ошондой эле ага Кыргыз Республикасынын президентинин күбөлүгү, президенттин стандарты жана атайын төш белдиги тапшырылды. Бул расмийлерден кийин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жалпы Кыргызстан калкына кайрылуусун жолдоду. Итак, уважаемые телезрители, радиослушатели, Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана. Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нурджан Шайылдабекова сообщила, что Садыр Жапаров признан избранным главой страны, набрав 79,20% голосов избирателей. И мы сейчас видим, что автомобиль Садыра Жапарова подъехал к зданию Дома правительства. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун унаасы өкмөт үйүнүн алдына келип токтоду. Аны Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов тосуп алып, азыр кызматтык бөлмөсүнө коштоп бара жатат. Белгилей кетели, урматтуу телегөрүүчүлөр, мындан ары Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат орду мурдагыдай жогорку кеңештин мекемесинде эмес, өкмөт үйүндө жайгашат. Садыр Жапаровдун Кыргызстан калкына жолдогон кайрылуусунда бир топ орчундуу маанилүү маселелерге токтолгондугуна күбө болдуңуздар. Өзөктүүлөрүнө токтоло турган болсок, анын башында мындан ары Кыргызстандын туура жолдо өнүгүш жолуна салуу үчүн эң ириде жоопкерчиликтүү бийлик системасын калыптандыруу максаты тургандыгын айтып өттү. Андан кийинки кезекте мына сот тутумун реформалоо аркылуу соттук акыйкатты орнотуу менен бардык жарандардын, ишкер чөйрөнүн, четтен келген инвесторлордун укуктук коргоого алынуусун камсыздоо аркылуу экономикалык өсүшкө шарт түзүү маселесинин маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү аркылуу эл күтүп жүргөн мамлекеттик органдардын, мамлекеттик кызматтын калктын кызматында ак иштеп берүүсүн камсыздоо маселесинин зарылдыгы дагы айтылды. Kırgız eline bakmakta tarihte çok güzel batıran insan prezident Katar'a karşı dilekleşmiş. Rahmet. Kızmak var. Gel istersen. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн мамлекеттин тарыхындагы маанилүү жана урунтуу учурга күбө болдук. Президент Садыр Жапаров ант берип кызматына расмий киришти. Баарыбыздын алдыдагы жылдарда жаңы президент менен байланышкан үмүт тилектерибиз ишке ашсын. Действительно, уважаемые телезрители, мы стали свидетелями исторического события. Садыр Жапаров, 6-й президент Кыргызской республики, избранный большинством, олицетворяет доверие и единство народа. А я напомню, что прямую трансляцию вела общественная телерадиовещательная корпорация. Также прямые эфиры вы могли смотреть на телеканалах Алато 24 и Маданият Тарых Тиль.
Ал эми бүгүнкү негизги иш-чараны кесиптештерибиз Алмаз Касымалиев менен Ирина Эгимбаева баяндады. Аны Жибек Капарбекова жана Расул Багышбаев алып бардык. На этом мы завершаем вещание из Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Процветания и мира нашему независимому Кыргызстану. Сүйүктүү мекенибиз Кыргызстан өркүндөп өсө берсин. Саламатта калыңыздар.